Адатта кышкы жылытуу мезгилине жаз келип, күн жылгандан кийин эле кайрадан даярдык иштери көрүлүп баштайт. Түндүк электр ачык акционердик коомунун оңдоо жана электр түйүндөрүн пайдаланууга берүү боюнча башкармалыгынын башчысы Улан Манапбаев бул максатта 43 миллион сом бөлүнгөнүн, мекемеге караштуу бир катар көмөкчү чордон менен жогорку чыңалуудагы чубалгылар оңдолуп жатканын айтты. 5 айын жыйынтыгы менен 35 подстанциянын 13-түгүн пландагы жумуштан өткөздүк, ремонт өткөзүп, андан башка ВЛ-35 35 киловатттык чыңалуу линиялардагы 43 километрин оңдодук, азыр мына 100% болуп отурабыз. Андан башка көмөкчөдөн трансформаторы подстанциянын 487-ни ремонтун өткөздүк. ВЛ-6 10 04 04 6-10 киловатттыктагы 490 километр ремонт өткөздүк. Бул дагы 100% болуп атат. Акча көлүмүнө караганда 42 миллион сомго ремонт өткөздүк. Улан Манапбаев муну менен кошо техникалык тейлөө боюнча да жумуштар пандемиянын шартына карабастан уланып жатканын кошумчалады. 10 миңге жакын трансформатор подстанция бар, Бишкек, Чүй, Талас. Андан сырткары ВЛ-6 10 мен 5900 километр пландан өттү. Бул да 100% физикалык бөлүмүнө 100%. Андан башка кабель мощности бар, 610 киловатт бар. Муну да 955 километрди техникалык тейлөө өткөздүк. Акчаны аметкенде 75 миллион болуп атат мунустагы. Муну баарын өткөзүп, азыр жумуштан өткөзүп атабыз. Ал эми Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасынын пландалган ишине пандемия өзүнүн залакасын тийгизбей койгон эмес. Март-апрель айларында оңдоого керек болгон жабдууларды сатып алуу убактылуу токтоп калган. Планда бекиген иш учурда кызуу жүрүп жатат. Биринчи суук келгенге чейин биздин жабдыктардын баары ушу ремонттолуп аякташ керек. Бул где-то октябрь айларына чейин срогубуз бар. Ага чейин биз ойлойбуз жетишебиз. Анткени производствендик персонал бүгүнкү күндө күн-түн иштерди алып барып атат, ремонттук иштер, реконструкция, модернизациялар болуп атат. Айта кетчү нерсе, биздин производственный персонал баардык санитардык эпидемиологдук эрежелерди сактап атат, маска кийишет, дезинфекция кылышат. Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун басма сөз катчысы Элизада Саргашкаева пандемиянын шартына карабастан ири долбоорлор үзгүлтүккө учурабаганын кошумчалады. Бүгүнкү күндө мына Аркинский массивде Баткен облусунда чоң долбоор ишке ашып курулуш иштери жүрүп атат. Ал жерде бир чоң подстанция курулуп, экинчи подстанция реконструкция болуп, анын ортосунда 15 километрдик аба чубалгысы. Ошол жерде азыркы күндө аба чубалгыларды тирегүчтөрү тургузулуп жатат. Бул долбоор аяктагандан кийин биз Тажикстандын дагы системасынан көз карандысы алып, өзүбүздүн Баткен областынын электр энергия менен камсыздоосун жакшыртканга жетишебиз. Ал эми электр станциялар ачык акционердик коому 2020 жылга карата 14,6 миллиард киловатт-саат электр энергияны өндүрүүнү пландаган. Мекеменин техникалык директору Алтынбек Айтикеев өндүрүүнүн көлөмү Токтогул суу сактагычына топтолгон суунун көлөмүнө байланыштуу экенин белгилеп, буларга токтолду. 14 миллиард 451 миллион куб суу күтүп атабыз да. Токтогул суу сактагычында азыркы убакта 13 миллиард 542 миллион куб суу. Бирок августтун 20-на чейин бизде суу келет, ошондо тагыраак болот. Бөлүкчүлөр менен камсыздалынган боюнча негизинен биз Россиядан алабыз. Запасной частьтерди Россиядан үзгүлтүк бир жыл мурун даярдык жүрөт. Бизде негизи күн сайын видео конференция боюнча решение өткөзүп турат технический персоналдарга. Алтынбек Айтикеев учурда Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташып келүү үчүн тендер жарыяланганын, ал 9-июлда ачыларын кошумчалап, ал эми Ош шаарынын калкын жылуулук менен камсыз кылууда мазут ташып келүү үчүн келишим бекигенин белгиледи. 1 миллион 140 миң тонна көмүр алышыбыз керек негизги план боюнча Бишкекте. Оштек бар, Оштек негизинен мазутта иштейт, мазутка келишимибиз бар. Ушул айда баардыгы ушул айда пландаштырылган. Эске салсак, кечээ Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы Оронбай Жээнбеков тийиштүү кызматтарга кайрылып, кышка карата даярдыкты өз учурунда сапаттуу жүргүзүүнү милдеттендирген. Мына эртең эле кылычын сүйрөп, мына кыш келет. Ошондуктан кышка даярдыкты дагы кошо ала жүргүлө, даярдыкты көргүлө. Ана учурдагы түшүк менен жүрө берип баарыбыз тең. Анан келечекте жакынкы маселелерди унутуп калбайлы. Мына бүгүн жылуу, бүгүн билинбейт. Күз кыш эртең эле келет. Эртең чыкпагыла дагы. Отун суу жок, свет өчүп, тамак аш жетпей, андай болбош керек. Андай шылтоо деген болбош керек. Мына маселеге июль айынын башында айтып атам. Кышка даярдыкты эмитен баштап көрүп, билекти түрүп, тым аракет кылып иштеш керек азыр.
Өлкөдөгү кыш камылгасын көрүп жаткан кызматкерлер оңдоп түзөө жумуштарын аткарууда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык санитардык нормаларды жана иш үстүндөгү техникалык коопсуздук эрежелерин бекем сактап жатканын мекеменин басма сөз кызматынын өкүлдөрү белгиледи.